Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Мен Шарапов Бакаевич. Азыр информатика сабагы. Кийинки слайдка көңүл бурабыз. Сабактын темасы интернет үчүн программалар. Эреже сабакка активдүү катышуу, телефонду туура пайдалануу, ар бир маалыматты дептерибизге жазабыз, мугалимдин сөзүн пункт коюп угабыз. Маанайыбыз жакшыбы? Сабактан эмнени ала алабыз бүгүн? Социалдык тармактарда маалымат жүктөөчү программалар менен таанышабыз. Социалдык тармактардын өзгөчөлүгүн, тарыхын, көптүгүн билебиз. Электрондук капчыкча жана электрондук почта деген эмнегенин үйрөнөбүз. Социалдык тармак социалдык карым-катнашты түзүүгө, чагылдырууга жана уюштурууга арналган платформа. Мындайча айтканда, онлайн кызмат же веб баракча деп аталат. Өзгөчөлүгү жеке профиль түзүү, маалыматтар менен алмашуу үчүн толук мүмкүнчүлүгү, өзү менен мурдатан байланышта болгон колдонуучулардын тизмесин сактоо. Алардын түрлөрү: адистештирилген социалдык тармак адамдарды белгилүү критерийлердин негизинде бириктирет. Профессионалдык социалдык тармак кесиптик темаларды, маалыматтарды, тажрыйбаларды сунуштоо үчүн түзүлгөн. Корпоративдик социалдык тармак компаниянын иш-аракетин уюштуруудагы маселени чечет. Тарыхына көңүл бура кетсек, 1995 жылдан тартып Одноклассники деген орусча аталышта Америкада биринчи жолу пайда болгон. Ал эми социалдык тармактардын көптөгөн түрдө өсүшү 2003-2004 жылдарга таандык. Электрондук почта интернет колдонуучулар арасында жекеме-жеке маалыматтарды алмаштыруу же кат берүүнү камсыз кылган каражат болуп эсептелет. Электрондук почта алгач 1971 жылы Рейн Томлинсон тарабынан ойлонуп табылган. Электрондук акчаны сактоочу компьютердик программа мындай караганда кадимки эле банктарда акчаланган эсепке окшош. Болгону акчаңыз банктын эсебинден эмес, сиздин телефон номериңизден сакталып турат. Бул электрондук капчыкча деп аталат. Ал эми сабакты бышыктоого, урматтуу окуучулар, социалдык тармак деген эмне? Электрондук почта деген эмне? Электрондук капчыкча деген эмне? Мен сабакты жакшылап түшүнүп алды деген ойдомун, урматтуу окуучулар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын үй тапшырма. Балдар, дагы кандай социалдык тармактарды билесиңер жана колдоносуңар? Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе кийинки сабактан жолугушкучакты сак саламатта болгула. Азаматсыңар.